Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 35 жума. Креативдүү көз карашыңызды өрчүтүңүз. Адамда элестетүүнүн, кыялдануунун эки түрү болот. Биринчиси синтездик кыялдануу. Жөндүү идеяларды, кадамдарды, пландарды же фактыларды кураштыруу жөндөмү. Экинчиси креативдүү, чыгармачыл кыялдар. Ал 6-чы туюмдун таасири астында иштеп баштайт да, жаңы идеялардын жаралышына шарт түзөт. Креативдүү кыял эргүүнүн булагы болуп саналат. Томас Эдисон электр лампасынын жаңы түрүн ойлоп чыгарууда синтездик кыялдарын колдонуп, буга чейин белгилүү болгон эки принципти бириктирген. Эдисонго чейин эле зым аркылуу ток өткөрүү жолу менен жарыктыкты алууну билишкен. Бирок Эдисон гана ток өткөрүүдө зымдын тез эле күйүп кетишин алдын алган. Эдисон жыгаштан көмүр алуу принцибин колдонгон. Тагыраагы сөңгөк отко салынып, быкшып күйгөн соң көмүргө айланган. Эч бир нерсе кычкылтексиз күйбөйт деген аныктаманын негиз кылып, Эдисон бөтөлкөдөгү абаны сордуруп алып, ага темир зымды салган. Андан соң ал чынжыр аркылуу электр тогун жөнөткөн. Жарык күйө баштаган. Доктор Элмер Гейтстин мисалынан креативдүү кыялдануу жөнүндө көрө алсак болот. Ал Эдисонго караганда ойлоп табууларын көбүрөөк каттоодон өткөргөн. Алардын көпчүлүгү анын укмуш өнүккөн 6-чы туюмунун жыйынтыгы эле. Гейтс ойлорун топтоо үчүн үн өтпөгөн, жарыксыз бөлмөгө бекинип алчу. Мындай жол менен ал алдыда кылган нерселердин баардыгынан оолактап, керектүү маалымат алуу үчүн толугу менен ойлорун топтой алган. Оюна жакшы идея келер замат жарыкты күйгүзүп жазып алчу. Кызыктуусу, кээде ал ойлонуп жаткан иш боюнча эмес, башка багытта дагы идеялары пайда болуп турган. Бирок ошолордун арты менен көптөгөн ойлоп табуулардын автору боло алды. Биз ээ болгон 5 туюм бизди аалам менен байланыштырып турат. Ал эми 6-чы туюм нээнин бөлүктөрүндө пайда болуп, ааламдын көзгө көрүнбөгөн күчү менен байланыштырат. Бул туюмдун жардамы менен кандайдыр бир башка жол менен алууга мүмкүн эмес билим бизге жеткиликтүү болуп калат. 6-чы туюмду байма-бай колдонуп турууда ал чыңалат жана калган 5 туюмубузду дагы өрчүтөт. Ийгиликтүү адамдар 6-чы туюмун күйгө келтирген системаларга ээ болушат. Креативдүү адамдардын жардамы менен гана Майами Бичтеги Fontainebleau аттуу көз жоосун алган мейманкананын курулушу мүмкүн болду. Бен Новак 1940 жылы Майамиге келген. Кыялында ал эс алууга мыкты шарты бар атактуу мейманкананы элестеткен. Жигердүүлүк менен чөнтөгүндө $1800 каражатын туура пайдалангандыктан анын тилеги орундалган. Новак максатына жетүү үчүн оюн топтоп, өзүнүн креативдүү, чыгармачыл ой жүгүртүүсүн иштөөгө мажбурлаган. Лабрадор жарым аралынын жашоочусу Кларнес Бирдси ар кайсы жерге капкан коюп, жырткычтарга аңчылык кылган. Бир күнү ал талаада баратып, тоңуп калган капустанын башын көрөт. 6-чы туюмун ишке салып, тез тоңгон азыктарды сатуунун жолун тапкан. Кларнес бул идеясына патент алууга да жетишкен. Бен Новак же Кларнес Бирдси сыяктуу кыялдарды ишке ашыруу сиздин да колуңуздан келеби? 6-чы туюмду иштетүү үчүн көйгөйдү же максатты жазуу түрүндө баяндоо эффективдүү. Анын бир күндө бир нече жолу кайталап туруңуз. Анын аткарылышына бекем ишениңиз. Эгер бул ыкма тез эле жыйынтык алып келбесе, аны таштап коюу кажет эмес. Жыйынтыкка жете элек болсоңуз да, кайталаган сайын өткөн чакта ыраазычылык билдирип турууну унутпаңыз. 36 жума. Ойлоруңузду бир жерге топтоңуз. Эң эле ийгиликтүү адамдар бүткүл оюн, көңүлүн жана аракетинен ар кайсы багытка бурбастан бир гана максат үчүн топтогонду билишет.
Эгер сиздин ишиңиз оңунан чыкпаса, анда анын себебин табуу үчүн оюңузду бир жерге топтоңуз. Жагдайды эрктүүлүк менен кабыл алыңыз. Мындай ыкма менен сиз катаңызды кайталанышынын алдын аласыз. Ийгиликсиз жагдай орун алган соң, жоопкерчиликтен качып кетүүнүн жолун издебеңиз. Күнөөнү башкага арта салууга аракет кылбаңыз. Мындай да сиз жаңы көйгөйлөрдү гана жаратасыз. Ой топтоо жөндөмү сизге туруктуу эс тутумун өнүктүрүүгө жардам берет. Бир атактуу журналистке Франк Райт менен болгон маекти макала кылып жазуу тапшырмасын беришкен. Интервью 2 саатка созулса да, кабарчы барагына эч нерсе жазган эмес. Атактуу архитектор таң калып себебин сураган. Жазып жатам, бирок баракка эмес, мээме. Бул үчүн мага карандаштын да, дептердин да кереги жок деп жооп берген кабарчы. Кийинки күнү Райтка таанышып чыгуу үчүн макаланын көчүрмөсүн беришкен. Ал макалада интервьюнун майда баратына чейин даана жазылган экен. Таң калган Райт макаланын эч жерин оңдогон эмес. Ой топтоо жөндөмү сизге угуп эле тим болбостон, укканыңызды жана көргөнүңүздү жакшылап эстеп калууга жардам берет. Жаңы гана таанышкан адамдын атын эстей албаганыңыздын негизги себеби ал ысымын айтып жатканда биз ойлорубузду топтой албаганыбызда. Джеймс Фарли жолуккан адамдардын аттарын эстеп калуучу укмуштуу да эс тутумга ээ болгону маалым. Анын бул жаатта өз системасы болгон. Ал бирөө менен таанышып жатканда ал адамдын атын тамгалап айтуусун сурануучу. Же атын өзү кайталап аны туура айттыбы же жокпу сурап койчу. Качандыр бир кезде Эндрю Карнеги баардык жумурткаларыңызды бир себетке салыңыз да, аны бирөө жарым көңтөрүп кетпеш үчүн баардык аракетиңизди жумшаңыз деген сунуш айткан. Конкреттүү максатка жетүү үчүн дал ушул сыяктуу бүткүл аракет ойлорду бир жерге топтоо жөндөмүнүн жардамы менен United Stainless Steel Corporation компаниясын түзгөн. Чоң ийгилик жаратып жаткан ар бир адам баардык күч аракетин бир гана конкреттүү максатка багыттоодон баштаган. Ал көздөгөнүнө жетмейинче артка чегинбейт. Ага жеткен соң гана алдына жаңы максат коет. Сиз да ушундай өңүттө ой топтой аласызбы? Бул жашоодон эмнени каалап жатканыңызды өзүңүз билесизби? Ага жетүү үчүн сизде конкреттүү планыңыз барбы? Эгер бар болсо, оюңузду бир жерге топтоңуз да алдыга кадам таштаңыз. Сизге тоскоол болуучу нерсенин баарын өзүңүз гана жаратканыңызды унутпаңыз. Андайдын алдын алуу үчүн аракет көрүңүз. Сизди эч нерсе токтото албайт. 37-чи жума. Өнүгүү бизден шыктуу акыл эсти талап кылат. Шыктуу, баамчыл акыл бул көз карандысыз акыл. Эгер сиздин акылыңыз жаңы идеялар, концепция жана адаттар үчүн жабык болсо, анда сиз аны туңгуюкка дуушар кыласыз. Терс аяктын чыдамсыздык, курч кылычтын мизи сыяктуу адамды көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдөн ажыратып коюшу мүмкүн. Эгер сиздин акылыңыз жана ачылыштарга ачык болсо, жаңы ачылыштарга ачык болсо, анда элестетүүлөрүңүз сиздин пайдаңызга иштеп, дүйнө таанымыңызды кеңейтет. Убагында агайыны Райттай абада учуу мүмкүнчүлүгүн чындыкка айландыраарына, Линдберг кыйынчылык менен демөөрчү таап трансатлантикалык учуп өтүүнү ишке ашаарына ишенбеген адамдар болгону азыр биз үчүн таң калыштуу. Алысты көрө билген адамдар аяга учуп баруу мүмкүн экенин айтканда, аларга ишенген адамдар аз болгон. Чектелген акыл, кыймыл аракети аз адамдын мүнөзүнө дал келет. Мындай адам цивилизациянын түшүмүнөн колдонуп калууга да жарабайт. Шыктуу акыл эске ээ болгондо гана ийгиликке жетүү жөнүндөгү илимдин негизги эрежелерин толук түрдө түшүнүү мүмкүн. Эгер адам өзүнө бекем ишенсе, анда ал адамдын акылы үчүн жетүүгө мүмкүн эмес нерсе жок. Жараткан шыктуу акыл эс тартуулаган адам бизнесте, илимде, өндүрүштүн баардык багытында жана баардык кесипте сыйкырдуу иштерди жасай алат. Ал эми акылы чектелген адам бул мүмкүн эмес, наалы эле берет. Өз мүмкүнчүлүктөрүңүздү өзүңүз баалаңыз. Менин колумдан келет, мен кыла алам деген адамдардын катарындасызбы? Же бул эч кимдин колунан келбейт дегендердинби?
шыктуу акыл эс дүйнө таанымыңызды өсүп өнүгүшүнө түрткү берген өзүбүзгө, жакындарыбызга жана жаратканыбызга болгон ишенимибизди талап кылат. Ырым-жырымдын убагы өткөн, бирок ага болгон ишенимдер дагы деле бар. Өзүңүздү кылдат көз караш менен карап көрүңүз. Сиз кээде тунук акылдын жана логиканы колдонбостон жаңылыш пикирдин же сезимдердин таасири менен чечим кабыл аласызбы? Башкалардын да аргументтерин уга билүү жөндөмүңүз барбы? Сизге факт керекпи же ушак кептер жетиштүүбү? Эгер адам жаңы ойлор менен өз интеллектин сугарып турбаса, анда ал соолуп калат. Согуш убагында акыл эсти тазалоо иши менен алектенгендер адамды китеп, гезит, радио сыяктуу дүйнө менен байланыштыруучу каналдардан алыстатып, акыл эсти изоляциялоо жолу менен адамдын эркин сындыруу оңой экенин жакшы билишкен. Мындай шарттарда интеллект сугарылбай, соолуп калат. Аны абдан күчтүү эрк жана ишеним гана сактап кала алат. Сиздин акылыңыз социалдык маектешүү үчүн ачык жана эркинби? Сиз өзүңүздү ийгиликке алып келчү идеялардан калкалап, өз акыл эсиңизди тазалоо иши менен алектенип жаткан жоксузбу? Эгер жагдай ушундай болсо, анда сиздин интеллектиңиздин чырмап турган чынжырлардан арылууга убакыт келди. Бүткүл дүйнөнү кабыл алуу үчүн акылыңызды ачыңыз. 38-жума. Берекелүү каталар. Кээде адамдардын башына түшкөн кыйынчылыктар ал үчүн жыргалчылыкка айланышы толук мүмкүн. Себеби алар адамды көздөгөн максатынан алаксытып калышат. Эгер ал максатты ишке ашса, балким жагдайдан кыйындашына же кыйроого алып келмек. Кыйынчылыктардын арты менен жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болгон учурлар көп эле болот. Ийгиликсиз иштердин негизинде биз конкреттүү жашоо тажрыйбасына ээ болобуз. Кемчиликтер жана аягына чыкпаган иштер даана көрүнөт. Биз ашыкча менменсингендиктен арылабыз. Лорд Корноул америкалыктардын колонияларга көз карандысыздыкты берүү талабын аткарганда британдар жеңилүүгө дуушар болушкан. Бирок эгер мунун баары болбогондо, биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштарда Америка Британ империясын сактап кала алмак эмес. Жарандык согуш Американын түштүгүндөгү штаттарды бир нече жылдарга чейин жабыркатты. Бирок компенсация жөнүндөгү мыйзам жана өнөр жай индустриясын түштүк шарттарда өнүктүрүүнүн арты менен түштүктөгүлөр пайда көрө алышкан. Периштелер куру кол отурушпайт. Алардын эс тутуму жакшы жана алар эң мыкты эсепчилер. Эртеби же кечпи баардык карыздар төлөнүп, баардык каталар оңдолушу керек. Менин бай таекем жакын туугандарынын пайдасына жазган мурас катында менин атымды жазбаганын билип, абдан капа болдум. Бирок бул факт менин жашоомдогу баардык көйгөйлөрдүн арасынан эң чоң жакшылык алып келгени болду. Анын акчасынан куру калгандыктан өз ийгилигимди өзүм түзө алдым. Мага ийгиликке жетүү жана башкаларга дагы жардам берүү бакыты буйруду. Кээде ден соолук көйгөйлөрү жаралганда адам өз акылын колдонуп, кенен мүмкүнчүлүктөрдүн горизонтун ачкан биздин акылыбыз чыныгы бос экенин денебизге далилдейт. Негизги көйгөйлөр адамда эки ача таасир берет. Алар андан дагы көп аракет жасоого түрткү болот же адамдын эркин сындырып, баардык аракетин ташталканын чыгарат. Көпчүлүк адамдар биринчи ийгиликсиз кадамдан кийин көйгөйлөр али башталай электе эле үмүтүн өчүрүшөт. Болочоктогу лидер эч качан ийгиликсиз иштердин буттоосуна да баш бербейт. Тескерисинче алар лидерди чыңалтып, жаңы аракеттерге шыктандырышат. Ийгиликсиз иштерге болгон реакцияңызды анализдеп чыгыңыз. Ошондо сиз лидерлик сапатыңыздын бар же жок экенин биле аласыз. Эгерде 3 жолку ийгиликсиз аракеттен кийин дагы максатка жетүүгө болгон каалооңуз күчтүү болсо, анда тайманбастан өзүңүздү лидер деп эсептесеңиз болот. Эгер жүздөгөн ийгиликсиз аракеттен кийин деле үмүтүңүздү өчүрбөсөңүз, анда сиз генийсиз. Үмүт менен ишеним ар дайым жолдош болсун. Ошондо бул шыгыңыз чоң ийгиликтерге жетүүгө жардам берет. Негизинен табият адамдын мойнуна оор көйгөйлөрдү илип коет. Кимиси ал сыноого сынып калбай, тескерисинче күрөшүн улантаарын билгиси келген сыяктуу.
Эгер биз убактылуу кыйынчылыктарды тагдырыбызга болгон чакырык катары кабыл алып, аларды жеңүүнүн аракетин көрсөк, анда биздин каталарыбыз кечирилет. Бирок бул көрүнүштө абдан оор деп ойлоп, артка чегинген адамга кечирим болбойт. 39-жума. Ийгиликсиз иштерден сабак алыңыз. Ар бир кыйынчылыктар, жеңилүүлөр жана кайгылар жыргал жашоонун үрөнүн себишет. Көйгөйлөрдү жеңип чыгууга жардам берет. Ийгиликсиз иштер, жеңилүү бул табиаттын адамдар менен баарлашып жаткан тили. Табият адамдарды сынап, жыйынтыгында акыл берүүгө жөндөмдүү. Бир акылман адам башына кайгы түшпөгөн адам катары жашоо мүмкүн эмес деп айткан экен. Биздин ийгиликке жетүүбүз көйгөйлөрдү кабыл алып жана аларды жеңүүбүзгө барабар болот. Ал акылмандагы бир ачылыш жасай алган. Чынында аялдар жана эркектер чоң жетишкендиктерге 50 жаштан өткөндөн кийин жетишет. Көп учурда акылы менен эмгектенген адамдар эмгегинин акыбетин 60 жаштан 70 жашка чейинки убакытта кайтарат. Авраам Линкольн бала кезинде энесинен айрылган. Бул жоготуунун орду толбойт деп айтабыз. Бирок энесинин көз өткөндөн кийин өгөй энеси пайда болгон. Анын таасири менен Линкольндун амбициясы жанып, өз алдынча билим алууга жана ийгиликке жетүүгө умтулган. Чикагода болуп өткөн чоң өрттүн кесепетинен Маршал Филдин дүкөнү толугу менен күйүп кетип, бар байлыгынан кол жууган. Түтөп жаткан күлдү тиктеп, дал ушул жерге мен дүйнөдөгү эң сонун дүкөндү курам деген. Чикагонун борборундагы Рэндольф жана Стейт көчөлөрүндө жайгашкан Marshall Field and Company дүкөнү ар бир күйүттүн артында пайданын үрөнү бар экенине далил болду. Бирок кээде ошол үрөндү көрүп, аны сээп, түшүмүн алуу үчүн бизге эрктүүлүк, ишеним жана таттуу кыялдар керек. 86 жаштагы Майкл Бенедаум эң бай нефт өндүрүүчү болуп саналат. Анын жеке байлыгы $100 миллион түзөт. Анын ийгилигинин сыры эмнеде экенин сурасаңыз, ишим жүрүшпөй жаткан чакта артка чегинбей, тескерисинче алдыга гана умтулууну үйрөндүм деп жооп берген Бенедаум. Мисалга, ал биринчи жолу жетиштүү каражат чогулткан кезде бирөөнүн жөнсүз кеңешин колдоно коюп, акыркы тыйынына чейин кол жууп калганын жазган. Биринчи сабакты өздөштүргөн Бенедаум өз жеңилүүсүн жеңишке айландыра алган. Маанилүү чечим кабыл алууда өз акылыңызга гана таяныңыз. Филиппиндеги кендерден нефт ресурстарын таппай калган кезде ал өзүнө бул оюндун башталышы гана деген. Кыйынчылык башына түшкөн, анын артынан күчтүү эрк менен байлык топтогон адамдар дүйнөдө көп эле. Физикалык жактан алсыз же майып адамдардын деле акылы тунук, эрки күчтүү болот. Мисалы, Франклин жана Теодор Рузвельттер, Хелен Келлер жана Томас Эдисон сыяктуу. Батыш Виргинияда жашаган Ричард Дэвис сыяктуу ийгиликсиз иштерден сабак алганды үйрөнүңүз. Улуу депрессия маалында үйүн жана баардык байлыгын жоготсо да, анын көмүр казуу бизнеси банкротко учраганын жар салуудан баш тарткан. Репутациясын сактап кала алган. Ал баардык карыздарын төлөп, кыйын учурду башынан өткөргөн. Жыйынтыгында Дэвис Волсон көмүр чыгаруучу компаниясынын президенти болуп, андан да көп байлык топтой алган. Жанада ал дүйнө жүзүнө тынчтык болсун деген ураанды карманган лидерлердин катарында эле. Эгер өз каталарыңыздан сабак алганды үйрөнсөңүз, сиз деле ийгиликке жетесиз. Биздин жашообузда талашсыз болгон эки факт бар. Биринчиси, эч бир адам каталардан же жеңилүүлөрдөн камсыздандырылган эмес. Экинчиси, ийгиликсиз иштерден да пайда тапса болот. Эгер бул эки чындыкка саресеп салып көрсөк, анда жараткан сизге берген кыйынчылыктарды жеңип өткөндө гана биз күчтүү болуп, тунук акылга ээ болобуз деген сөздөр айкын экенин билебиз. Кыйынчылыктар менен сыноолор бизди өз мээбизди иштетүүгө мажбурлайт. Убакыт даарылайт деген сөз туура айтылган. Кайгыдан, күйүттөн алган жараатыбыз айга электе биз анын пайдасын аңдап биле албайбыз. Бирок убакыт өткөн соң ал сөзсүз туура жол көрсөтүп берет. Жакшы күндөр алдыда экенине ишениңиз. 40-жума. Коркунучтарды жеңип чыгыңыз.
Коркунуч бул ийгиликке жетүү жолундагы эң негизги тоскоолдук. Көпчүлүк учурда адамдын кылган иштерин дал ушул коркуу сезими башкарып турат. Андайда адам тек коопсуздукту жана тынчтыкты каалашат. Чыныгы ийгиликтүү адам мындай багытта ой жүгүртпөйт. Анын ойлору жана далилдөөлөрдү креативдүү кадамдар жана максаттуу ой жүгүртүүдөн түзүлгөн. Дуайт Эйзенхауэр айткандай, адам жада калса абакта да өзүн толук коопсуздукта сезе алат. Эгер адамдын жашоодон каалаганы ошол гана болсо. Ийгиликтүү адам керектүү учурда тобокелдикке барууга ар дайым даяр турат. Коркуу сезиминен ар бир адам жабыркап келет. Коркунуч деген эмне? Бул сезим кооптуу жагдайда алдын ала эскертип турат. Демек коркунуч биз үчүн пайдалуу да болушу мүмкүн экен. Себеби коркунуч бир ишти аткаруудан же чечим кабыл алуудан мурда бир азга токтоп, жагдайды изилдеп чыгууга мажбурлайт. Бирок биз коркунучубузду башкарып, бизди башкаруусуна жол бербешибиз керек. Ал эскертүү сигналын берип, өз функциясын аткаргандан кийин биздин чечим кабыл алып, ой жүгүртүүбүзгө таасирин тийгизүүсүнө жол берүүгө болбойт. Франклин Рузвельттин коркунуч сезиминен башка корко турган нерсе жок деген сөздөрү улуу депрессия маалындагыдай эле бүгүнкү күндө да колдонулуп келе жатат. Коркунучту кантип жеңсе болот? Ага көз жумуп коюп, мен коркпойм деп айтуу туура эмес. Эмнеден коркпойм деп өзүңүздөн сурап көрүңүзчү. Бул суроону өзүңүз берер замат жагдайыңызды анализдеп баштайсыз. Демек сиз бул сезимдердин себебин табууга даярсыз. Кандай тобокелчиликке баруу керек? Жыйынтыгы кандай болот? Эмнени эске алуу керек? Сиздин баардык керектүү маалыматтар, статистика жана фактылар барбы? Бул жагдайда башка адамдар эмне кылышканын жана жыйынтыгы кандай болгон? Анализдеп бүтөөр менен дароо аракет кылып баштаңыз. Чечим кабыл алууну созуп жана жылдыра берүү кошумча күмөндөрдү жана коркунучту алып келет. Атактуу психолог мындай деп баамдаган экен. Эгер түн бир окумда адамга кандайдыр бир үндөр угулуп жатса, керебеттен түшүп полго турган оң. Бул түнкү коркунучтарды жеңүүнүн ыкмасы. Ийгиликке умтулган адам максатына биринчи кадамын таштаган соң өз коркунучтарын башкарууну үйрөнүш керек. Эсиңизде болсун, сиз өзүңүздү эч качан жалгызмын деп ойлобоңуз. Библияда жазылган: "Коркпогула, мен ар дайым силер мененмин" деген ишеним эң адилеттүү жана ынандыруучу сөз болуп саналат. Бул сөздөргө болгон ишеним сиздин жан дүйнөңүздүгө күч-кубат берет жана сиз кандай жагдай болбосун татыктуу кабыл аласыз. 41 жума. Ийгилик өзү тартипке салууну талап кылат. Англиянын улуу өкмөт башчыларынын бири Бенджамин Дизраэл 1804-1881 жылдар эртүүлүгүнүн күчүн максатка жетүүгө багыттай алгандыгы үчүн ушундай бийик даражага жеткен. Ал карьерасын жазуучу катары баштаган. Бирок бул майданда ал ийгиликке жете алган эмес. Бир нече китеби жарык көрсө да, алар элге укмуштуудай таасир калтыра алган эмес. Иши оңунан чыкпаган соң, Дизраэл ийгиликсиз аракеттерин тагдырынын таштаган чакыргы катары кабыл алып, өз бактысын бийлик аренасынан издеп көрүүнү чечкен. Бийликтеги карьерасы башталгандан тартып, океандын ары жагына чейин жайылган улуу Британиянын өкмөт башчылык кызматына өзүн даярдаган. Көксөгөн максатына жетүү үчүн баардык күчүн жумшаган. 1837 жылы ал Мейдстон графтыгынын парламенттин мүчөсү болуп шайланган. Анын парламенттеги биринчи эл алдында чыгып сүйлөгөнү толугу менен кыйроого учураган. Дизраэл кайрадан тагдырдын чакырыгын кабыл алды. Ал чыныгы балбан сыяктуу жеңилүү же артка чегинүү жөнүндө ойлонуп да койгон эмес. 1858 жылы аны палата коомунун төрагасы, кийинчерээк финансы министри кылып шайлашкан. 1868 жылы анын триумфуна убакыт келип жеткен. Акыры ал көксөгөн максаты өкмөт башчылык кызматка жетти. Сыноо мөөнөтүн аткарып жаткан Дизраэл дароо эле анын отставкага кетүүсүн талап кылган күчтүү оппозиция менен тирешип калат. Мындай бурулушту ал убактылуу кыйынчылык катары кабыл алган.
Ал дагы бир жолу өз талапкерлигин коюп жеңишке жеткен. Аны кайрадан бул кызматка шайлашкан. Бул окуядан кийин Дизраэлдин таасири укмуштуудай жогорулап, бүткүл Британ империясына тараган. Жагдай өтө оорлоп бара жаткан сайын Дизраэлдин эрктүүлүгүнүн күчү абсолюттук кайтарым менен иштеген. Бардык жетишкендиктерин бир сүйлөмгө кошуп, Дизраэли ийгиликтин сыры максатты туура тандоодо деп айткан. Көпчүлүк учурда адамдар кыйынчылыкка туруштук бере албай, артка чегинишет. Кээде чоң ийгиликке жетүүгө бир кадам калганда, баарына кол шилтеп басып кеткендери абдан өкүндүрөт. Оор жагдайдан чыгуунун талашсыз бир эрежеси бар. Алдыда жасалуучу аракеттерин анык планын түзүү керек. Бул эреже эң натыйжалуу. Сиз өз ойлоруңузду жана акыл эсиңизди толугу менен башкара аласыз. Бирок бул укук сизге чоң жоопкерчилик артат. Себеби дал ошол укук сиздин жашоодо ээлеген ордуңузду аныктайт. Эгер сиз бул укукту барктай албасаңыз жана максатка жетүүгө болгон умтулууңузду өнүктүрүүгө аракет кылбасаңыз, анда сиз үчүн жашоо өзү чечим кабыл алып коет. Ал учурда жагдай абдан эле аянычтуу болуп калышы ыктымал. Эгер сиз ой жүгүртүү процессин туура жакка багыттоого жөндөмдүү болсоңуз, анда көздөгөн максатыңызга жетүү сиз үчүн жеңил болот. Эгер сизге баш ийбей турган жагдайлар сиздин чечим кабыл алуу жөндөмдүүлүгүңүздөн ажыратып, акыл эсиңизди ээлеп алса, анда ийгиликсиздиктен качып кутула албайсыз. Эркиңизди чегине чейин камчыласаңыз, толугу менен өз жашооңузду башкара аласыз. Сиздин акыл эсиңиз бардык каалоолоруңузду аткара турган кулуңузга айланат. Сиздин макулдугуңуз болбосо, эч бир адам ойлоруңузга өз таасирин тийгизе албайт. Бул мүмкүнчүлүктү толук түрдө пайдаланыңыз. Аракеттердин жана ойлордун эркиндиги, көз карандысыздык жана материалдык байлык, мунун баары өзүн өзү тартипке салуунун негизинде пайда болгон жеке демилгеңиздин жыйынтыгы. Максатка жетүүнүн башка жолу жок. 42-жума. Балдарыңызды ийгиликсиз адамга айландырбаңыз. Азыркы тапта өспүрүмдөрдүн көйгөйлөрү, кылык жооруктары жөнүндө көп айтылып келет. Мен бир туура жолго багыт алган көйгөйлүү өспүрүмдүн окуясын айтып бергим келди. Ал өспүрүм мен болчумун. Менин атам динчил адам болгон. Мен өз оюн бербеген бала болуп чоңойдум. Апам эрте көз жумгандыктан иним экөөбүздү жалгыз тарбиялоо атам үчүн кыйын эле болду. Мен ата турган нерселердин баарына кызыкчумун. Түштүк чыгыш Виргинияда жайгашкан биздин үлүш жерибизде чоң бак өсчү. Ошол бактын көңдөйүндө менин тапанчаларым катылуу эле. Кошуналарыбыз ок атууларга даттана бергендиктен атам аңдып жүрүп тапанча жаткан жеримди таап алды да алардын барскан менен жанчкылап таштады. Жергиликтүү музыканы жактыргандыктан атамдан жашынып кээде банджодо ойночумун. Бирок атамдын диний көз караштары менин музыкага болгон кызыгуумду кесип өттү. Атам менин банджомду тартып алып, аны да талкалап койду. Бийлегенге да тыюу салынчу. Бирок кээде атам уктап калганда, анын атын минип алып, айылдагы бий кечелерине барчумун. Укпагандыгым үчүн кампага киргизип, катуу жазалачу. Бирок бир жаза алган сайын, ар бир жаза менин чечкиндүүлүгүмү өстүрүп гана жатты. Мен жакында ар бир адамдын нормага каршы козголоң чыгарууга даяр элем. Атамдын кайрадан үйлөнмөкчү болгону мени токтотуп калды. Биздин өгөй энебиз мээримдүү жана түшүнүктүү аял болуп чыкты. Ал мага жаңы банджо сатып берип, мурункудан да жакшы ойногонду үйрөттү. Анан ал бута атууга ылайыктуу никель менен капталган 2 жалтыраган тапанча сатып алды. Бирөө мен үчүн, экинчиси өзү үчүн. Биз көп бактылуу көз ирмемдерди өткөрдүк. Кошуналардын тоогуна мергенчилик кылуунун ордуна ал мени коопсуз бутага атууга үйрөттү. Ал мага жаккан нерсени кылууга жардам берип, менин энергиямды туура жакка багыттап жаткандыктан, ал менин сүйүүмдү жана ишеничимди багындыра алды. Ал колдонулган машинка тамга басып чыгарган, сатып алып, ойлорумду кагазга түшүрүүнү үйрөттү. Андан соң газетага кабарчы кылып жумушка орноштурду. Эми артымды карап,
Ошол жылдар мен үчүн жашоомдогу бурулуш жасаган жылдар экенине ишенимдүү айта алам. Мен азыркыга чейин ошол укмуштуудай керемет аялга ыраазымын. Өспүрүм курактагы тажрыйбама таянып, көйгөйлүү балдар жөнүндө укканда, мен дароо балдардын тарабын кабыл алам. Баардык эле кылыктар бир эле себептин айынан келип чыкпайт. Көпчүлүк учурда калыптанып калган катаал эрежелер себепчи деп ойлойм. Көптөгөн ата-энелер баласынын ашып ташып турган энергиясын кабыл ала беришпейт. Кээде ал энергия жагымсыз окуялардын себепчиси болуп калат. Бирок аны жакшы жакка да багыттаса болоорун эскерте кетейин. Жаңы нерсеге кызыгуусу жок, сабырсыз, жалкоо адам эбегейсиз чоң ийгиликтерге эч качан жете албайт. Бийликтин багындыра алган көптөгөн адамдар тынчтыкты бузгандардын катарына киришет. Алардын эрктүү деми тагдырына чакырык таштоодон коркпойт жана башкаларга да дем беришет. Эгер сиздин балаңыз ушундай тынчы жок, энергиясы ашып ташкан бала болсо, андага кубануу гана керек. Анын күчтүү мүнөзүн туура жакка багыттап, ийгиликке жетүүсүнө жардам бериңиз. Балаңыздын баардык нерсеге болгон каалоосун колдоңуз. Эгер туура эмес кадам жасаса, каталардан кантип сабак алуу керек экенин үйрөтүңүз. Андан тышкары, сындагандан көрө көбүрөөк мактаңыз. Себеби адамдын натурасында айланадагылар аны кандай сапаттаса, ошондой болууга умтулуу сезими камтылган. 43-чү жума. Азаптын артында жакшы нерсе катылышы мүмкүн. Азап, кайгылар ар бирибиздин жашообузда байма-бай болуп эле турат. Алардан качып кутулуу мүмкүн эмес. Муну толук түрдө түшүнсөңүз, анын кайгылуу жыйынтыгынан батыраак айыгасыз. Башынан өткөргөн азап кайгылары адамдын жан дүйнөсүн чыңдайт. Кээде алар жаман адаттардан жана ойлордон арылууга жардам берет. Алар биздин акылыбызды багынтууга даяр. Азап тартуу жан дүйнөбүз менен акылыбыздын бир түрдүү даарысы болуп саналат. Себеби ал көптөгөн тоскоолдуктарды жеңип чыгууга жардам берип, жан дүйнөбүздө катылган күч-кубатты аракетке келтирет. Байыркы гректер өздөрүнүн трагедиялуу чыгармаларында адамдын азаптарын көрүүчүнүн жан дүйнөсүн тазалаган эликсир катары туура чагылдырып бере алышкан. Кайталанган ысытуу жана муздатуунун арты менен чыңалган бекем болот сыяктуу эле, адамдын мүнөзү дагы анын маңдайына жазылган кубаныч жана кайгылардын арты менен чыңалат. Кыйынчылыктар биздин мүнөзүбүздү бекемдеп, жаңы сыноолорго даяр кылат. Катуу кайгырган маалда бизге ааламдай акылдын кампасы ачылат. Биздин өтүнүчүбүз аткарылып, жан дүйнөнүн тынчтыгына жана позитивдүү жыйынтыкка алып келет. Башыңыздан өткөн азаптар гана жашооңуздагы бактылуу көз ирмемдерди баалоого мүмкүндүк берет. Эгер азаптар конструктивдүү аракетке айланып, жашообузду жаңы өзгөрүүлөргө дуушар кылса, демек ал эбегейсиз зор күч болушу мүмкүн. Тарткан азаптарын жардамы менен күнөөлүү адам дин жолуна түшөт. Ичкилик ичкен адам жашоосун кайра карап чыгып, менменсинген адам жашоосуна баш ийет. Жакын адамдарын жоготуп, азап тарткан адам мындай жагдайга кабылган башка адамдарга да жардам берет. Жараткан адамга акыл эс берип жатып, аны кайгырууга болгон жөндөмүн да акылмандык менен өлчөп койгон. Биз бул укукту өз чеги менен жана терең ойлонуп колдонушубуз керек. Ойлор, садисттер же кылмышкерлердин интеллекттери жогору болушу мүмкүн. Бирок алар кайгыруу, бирөөнүн азабын тең бөлүшүү жөндөмүнөн ажырап калышкан. Эгер сиз бирөөнүн азабын тең бөлүшүү жөндөмүнө ээ болсоңуз, анда сиздин гениалдуу шыгыңыз бар. Ал өзүңүздү аябоо сезими менен эле чектелбестен азапты дисциплинанын булагы катары кабыл алууга шарт түзөт. Эң атактуу искусство чыгармалары жана илимдеги жетишкендиктер чоң кайгыны көргөн адамдар тарабынан жаралган. Кээ бир адамдарга азап жогорулоого жардам берет. Чогуу баштан өткөргөн кыйынчылыктар жана көйгөйлөр адамдарды бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга мажбур кылат. Көргөн азаптарыбыз биздин кайратыбызды жана ишенимибизди бекемдеп, күнүмдүк жашоодогу көйгөйлөрдү жеңип чыгууга жардам берет. Азыркы тапта мындай
да оор абалда турган башка бирөө жөнүндө ойлоно коюп, өзүбүздү аябоо сезимин жеңип чыгуу мүмкүн. Ал адамга жардам берип жатып, башкалардын сүйүүсүн, жылуулугун арты менен сиздин азап кайгыларыңыз ээрип, жок болуп кетээрин көрөсүз. Азаптар, түйшүктөр, ийгиликсиз аракеттердин негизинде эквиваленттүү кубанычтын уругу камтылган. Аларды издеп тапкыла, андан соң аны өндүрүп, кайгыны кубанычка айландырыңыз. 44-чү жума. Күзгүгө караныңыз. Бир жолу менин катчым кеңсеме кирип, бир үй жайсыз адам мени менен жолугууну каалап жатканын айтты. Эң биринчи эле ойлогонум, аны менен сүйлөшүүгө убакыт коротпостон тамагына бир аз акча берип, жолуна узатуу болду. Бирок эмнегедир мен чакырттым. Анын аянычтуу кейпин көрүп алып, абдан таң калдым. Жаагын үрпөйгөн сакал каптап турат. Кийими болсо таштанды челектен алып чыккандай. Мен кейпимди көрүп таң калып жатканыңызды түшүнөм деп сөзүн баштады ал. Бирок мен сизден бир үзүм нан суроо үчүн келген жокмун. Мен жашоомду сактап калууңузду өтүнөм. Менин көйгөйлөрүм бир жыл мурда аялым менен ажырашкан соң башталды. Ошондон бери мага бүт дүйнө каршы чыккандай сезилип жатат. Мен ишимден айрылдым. Эми болсо ден соолугумдан айрылып жатам. Көпөөдөн дарыяга секирүүгө даяр турганымда мени кармап калган полиция кызматкери сизге кайрылуумду сунуштады. Менин эки тандоом бар экенин айтты. Бири абакка баруу, экинчиси сизге кайрылуу. Ал мени эшикте күтүп жатат. Бул адамдын сүйлөө манерасы анын билимдүү адам экенин далилдеп турду. Аны менен баарлашып жатып, ал адам Чикагодогу эң атактуу ресторандардын биринин ээси болгонун билдим. Бир нече ай мурун анын рестораны сатыкка коюлуп жатканын жарнамадан көргөн элем. Ал адам бир нече күндөн бери ачка жүргөндүктөн катчыма айтып, ага тамак даярдоосун сурандым. Тамак бышкыча анын өмүр баянын угуп жетиштим. Башына түшкөн азаптары жөнүндө айтып жатып, ал бир да жолу башканы күнөөлөгөн жок. Бул факт анын пайдасына чечилип, мен ага кандай жардам береримди билдим. Тамак жеп бүткөн соң мен сөзүмдү уланттым. Мен сиздин окуяңызды уктум. Ал мени абдан таң калтырды. Бирок баарына таң калтырганы сиздин болуп өткөн жагдайда өзүңүздү актаганга аракет кылбагандыгыңыз. Дагы таң калтырганы, сиз мурунку жубайыңызды ажырашканы үчүн күнөөлөгөн жоксуз. Ал жөнүндө сый-урмат менен кеп кылып жатасыз. Маектешип жатып, баарган сайын анын көңүлү көтөрүлүп жатканын байкадым. Анын алдыдагы аракеттери жөнүндө өз планымды айтууга убакыт келип жетти окшойт. Бирок аны туура кабыл алгыдай кылып айтуу керек. Сиз мага жардам сурап кайрылдыңыз, деп сөз баштадым. Бирок сиздин окуяңызды угуп көрүп, сизге кантип жардам береримди билбей турам. Бирок сизге жардам бере ала турган бир адамды билем. Ал азыр ушул имаратта жүрөт. Эгер кааласаңыз, сизди аны менен азыр эле тааныштырып коем. Аны колдон алдымда кеңсеме кирип, парданын жанында алып келдим. Парданы ачканда ал өзүн күзгүдөн көрө алды. Күзгүдөн өзүн көрсөтүп, сизге жардам бере ала турган жалгыз адам маңдайыңызда турат. Сиз аны жакшыраак таанып, айткандарын уга билүүнү үйрөнмөйүнчө бул жагдайдан чыгуунун чечимин таба албайсыз. Ал күзгүгө жакындап келип, өзүн көпкө тиктеп турду. Мага кайрылып, сиз эмнени айтып жатканыңызды түшүндүм. Сиз мени эч нерсеге жөндөмү жок, бир байкуш катары кабыл алууңуздан Кудай өзү сактады, деп айтты да шашып бөлмөдөн чыгып кетти. 2 жыл аралыгында мен ал жөнүндө эч жаңылык уккан жокмун. Бир күнү баягы адам менин кеңсеме кирип, сырткы келбети менен мени кайрадан таң калтырды. Таанылгыс болуп өзгөрүптүр. Ал адам сактоо армиясына кайрылып, келбетин оңдоп түзөп алгандан кийин ресторандардын бирине жумушка орношкон экен. Ал жакта башкы менеджер болуп иштеп жатып, бир күнү мурдагы таанышына жолугуп калган. Анын көйгөйлөрүнөн кабардар таанышы бул ресторанды сатып алууга чоң суммадагы каражат сунуштаган. Азыр ал адам Чикагодогу ресторан бизнесинин ийгиликтүү ээлеринин бири, бирок анын эң башкы байлыгы өз акылынын мүмкүнчүлүктөрүн билгендигинде. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер.
Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 45 жума. Сиздин энергияңыздын булагы. Мен тааныган улуу адамдардын ичинен Томас Эдисон мен үчүн эң кызыктуу инсан. Атайын билими жок болсо да, илим жаатында ал укмуштуудай жыйынтыктарга жете алган. Эдисондун мүнөзү тынч адам деп айтууга мүмкүн эмес. Ал кандайдыр бир тоскоолдуктардын алдында туруп да эч качан корккон эмес. Анан дагы ал эч качан өкүнчү эмес. Анын оюна келген укмуштуудай сонун идеялардын ага тиешеси жок эле. Бир жолу анын электр лампасын жакшыртуу ишиндеги ийгиликсиз аракеттери жөнүндө сүйлөшүп калдык. Эгер сен бул иштин сырын такыр эле таппасаң эмне кылмаксың деп сурап калдым. Анын көздөрү шайыр жымыңдай түшүп, мен азыр сени менен сүйлөшүп тургандын ордуна лабораториямда олтуруп иштеп жатмакмын деп жооп берди. Эдисон үчүн ийгиликсиздик деген түшүнүк жок эле. Кадимки эле адам эч артка чегинбестен канча жеңилүүнү көтөрө алаарын билүү үчүн мен изилдөө жүргүздүм. Мен сураган адамдардын көпчүлүгү биринчи эле жеңилүүдөн кийин артка чегинишкен экен. Анча мынчасы гана экинчи рет аракет кылууга бел байлашкан. Бирок көпчүлүгү аракет көрө элек жатып, жеңилүү жөнүндө ойлонуп эле артка чегинишип жатышпайбы? Ооба, алардын арасында Форддор жана Эдисондар болгон жок. Тандаган кесибиңиздеги ийгиликтер же жеңилүүлөргө тиешелүү эки маанилүү жагдай бар. Ийгиликтүү адамдар али жете элек жыйынтыктар жөнүндө келер чакта сүйлөшөт. Ийгилик жарата албагандар өз жеңилүүлөрү жөнүндө өткөн чакта айтышат. Ишенип коюңуз, бул эреже ар дайым иштейт. Ийгиликтүү адамдар менен ийгилик жарата албагандарды айырмалаган дагы бир өзгөчөлүк бар. Ийгиликтүү адам башкалардын ийгилигин мактап айтат. Көрө албастык жана өч алуу абдан жагымсыз сөздөр. Бирок бул эмоцияларды алып жүргөн адам андан да жагымсыз. Сиздин акылыңызда мындай эмоцияларга орун болбошу керек. Коркунуч, ачуулануу, көз артуу, сараңдык жана бирөөнүн эсебинен жашоо жөнүндө ойлонбоңуз. Эгер мындай сезимдер сизди башкарып алса, анда сиз жан дүйнөңүздүн тынчтыгынан айрыласыз. Эгер бирөө жарым сизге адилетсиз мамиле кылса, алдыңызда эки тандоо жаралат: кечирүү же өч алуу. Эгер сиз ушундай потенциалга ээ болсоңуз, анда аны кечириңиз. Бул окуя жоюлат да, унутта калат. Эгер аны кечирүүгө негиз таппасаңыз, анда андан өч алуунун жолун табасыз. Эгер адам экинчи чечимди кабыл алса, андан да бактысыз боло түшөт. Себеби өч алуунун зыяндуу сезимдерине багынып жатат. Өч алуу болсо, бумеранг сыяктуу, ал кайра кайтып келет да абдан катуу жаралайт. Сиздин акылыңыздын эшигин ачууланууга ар дайым жабык болсун. Эсиңизде болсун, сизди эч ким жиндендирип же кемсинте албайт, эгер өзүңүз буга жол бербесеңиз гана. Жан дүйнөңүздүн тынчтыгын сиз толугу менен башкара аласыз. Зыяндуу эмоциялар үчүн акылыңыздын эшигин жапканды үйрөнгөн соң, максатка жетүү үчүн өзүңүздү күйлөндүрүү канчалык жеңил экенин сезесиз. Биз башкалардын кыймыл аракетин же жинибизди келтирген жагдайларды башкара албайбыз. Бирок бул жагдайларга болгон реакциябызды башкара алабыз. Сиздин акыл эсиңиз өзүңүзгө гана таандык. Сиздин жашооңузга таасир эткен бардык жагдайларга болгон реакцияңызды өзүңүз гана башкара аласыз. Мындай эмоцияларды өзүңүзгө жакын жолотпосоңуз гана жан дүйнөңүздө тынчтык болот. 46 жума. Акылман жетекчинин тажрыйбасын колдонуңуз. Ар бирибиздин ичибизде сырдуу күч катылган. Ал эч кандай социалдык чектөөлөрдү билбейт. Ал үчүн жеңип өтө алгыс тоскоолдуктар жана чечилбес көйгөйлөр жок. Ал эч жамандыгы жок карапайым адамга да, укмуштуудай бай адамга да жеткиликтүү. Туура ой жүргүртүүгө жөндөмдүү адамдын бардыгы аны колдоно алат. Бирок аны колдонообу, жокпу өзү чечет. Биздин акыл эсибизди кандай коркунучтар курчап алат жана мындай жашыруун куралды
колдонуубузга тоскоолдук жаратат. Эмне үчүн көптөгөн адамдар акыл эсинин күчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан белгисиз бир негативдүү гипноздун курмандыгына айланып калышат. Гениалдуу инсандар гана бул укукту колдоноору белгилүү. Американын жашоо образын түзүүгө салымдарын кошкон улуу лидерлерди да мисал келтирсек болот. Франк Гонсалес ар бир бизде катылган күчтүү ойготуу ыкмасын билген. Чиркөө кызматкери болуп турган убакта чиркөө уюмунун жаңы түрүн түзүүнүн тилек кылган. Гонсалес эмнени каалап жатканын так билген, бирок аны ишке ашыруу үчүн $1,000,000 керек эле. Бул сумманы табуу үчүн ал аракет көрүп баштаган. Так аныктаган максаты жана бекем ишеничи аны биринчи кадам жасоого түрткү берди. Гонсалес диний үгүт жазып чыкты. Мен ал үгүттү $1,000,000 болсо эмне кылмакмын деп айтып койгон. Андан соң бул үгүт жакынкы жекшембиде болоорун гезиттер аркылуу жар салган. Диний үгүттөн соң Гонсалеска бейтааныш адам келип, сиздин сөздөрүңүз мага жакты. Менин кеңсеме келсеңиз, сизге керек $1,000,000 берем деген экен. Ал бейтааныш Armour Company компаниясынын ээси Филипп Армур болуп чыкты. Болуп өткөн окуя ишенимдин актыгынан ишке ашты. Пассивдүү эмес, аракет менен коштолгон ишенимден. Чын ниеттен ишенүүнүн өзү активдүүлүк. Пассивдүү ишеним мотору сынган машинага окшош. Анын иштетүү үчүн оңдош керек. Чыныгы ишеним коркунучтарды да, тоскоолдуктарды да билбейт. Адам абдан алсыз болгон күндө, эгер анын жүрөгү ишеничке толуп турса, анда ал баардыгын жеңип өтөт. Ал баардыгынан күчтүү. Жашоодо жаралган өзгөчө кырдаалдар адамдын ишенимди же коркунучту тандоосун талап кылат. Адамдардын коркунучту тандоосуна эмне түрткү берет? Тандоо жараткандын бизге берген ички мамилебизден көз каранды. Ишеним жок жолун тандап алган адам өз акылын ишенүү керек экенине үгүттөйт. Ар түрдүү жагдайда туура жана чечкиндүү аракеттерди жасап, өз ишенимин бекемдеп турат. Ал эми өз акыл эсин позитивдүү жашоого багыттоону каалабагандар коркунуч жолун тандашат. Катылган ички күч кубатыңызды тапмайынча издөөнү токтотпоңуз. Аны тапкан соң сиз өзүңүздү табасыз. Түрдүү турмуштук жагдайды колдонууга жөндөмдүүлүгүңүз пайда болот. Ошондо сиз эмне менен алектенсеңиз да, мейли, ал эң мыкты капкан жасоо иши болобу, же эң сонун китептерди жазуу болобу, сизди урматтап сыйлаган адамдардын саны арбыйт. Сиз азыркы тапта кандай абалда болсоңуз да, буга чейин кандай кыйынчылыктарды басып өтсөңүз да, сизге ийгилик сөзсүз келет. Ишениңиз. 47-чи жума. Тагдырыңызга ар дайым алкыш айтыңыз. Көптөгөн ийгиликтүү адамдар баардыгына өз күчү менен жеткенин айтып келишет. Бирок бирөөнүн колдоосу, жардамы болбосо, жалгыз ийгиликке жетүү мүмкүн эмес экени факты. Сиз максатыңызды аныктап, аны ишке ашырууга кадам таштаар замат, сиз күтпөгөн жерден жардам келет. Жардам бергени үчүн жаратканга жана конкреттүү адамдарга ыраазычылык билдирүүгө даяр болуңуз. Ыраазы болуу эң жакшы сезим, себеби ал адамдын жан дүйнөсүнүн тереңдигин, кеңдигин көрсөтөт. Ыраазы болуу адамдын мүнөзүнүн башка өзгөчөлүктөрүндөй эле адамдын инсандыгын баса белгилейт. Ал адатка айланган сапат, бирок аны мүнөзүнүн түзүлүшүндө дагы кошуп койсок болот. Эгер сиздин ыраазычылыгыңыз чын жүрөктөн болбосо, анда сиздин сөздөрүңүз бир тыйынга да арзыбайт. Сыйлык жана ыраазычылык абдан айкалышкан түшүнүктөр. Ыраазычылык сезимиңизди өнүктүрүп, сиз адептүү, сылык сыпайы, кичпейил адамга айланасыз. Күн сайын бир нече мүнөтүңүздү баардыгы үчүн ыраазы болууга жумшаңыз. Күн сайын. Ыраазычылыкты салыштыруу катары карап көрөлү. Сиздин башыңызга түшкөн окуяларды же жагдайларды болжолдуу түрдө күтүлүп жаткан жагдайлар менен салыштырыңыз. Балким жыйынтык мындан да жаман болуп калмак. Андай болбогонуна алкыш айтыңыз. Төмөндөгү фразаларды айтууну адатка айландырып алыңыз. Рахмат, мен сизге ыраазымын. Ыраазычылык билдирүүнүн жаңы ыкмасын табууга аракет кылыңыз. Бирок кымбат белек берүү кажет эмес. Сизди короткон убактыңыз жана кылган аракетиңиз ага татыктуу. Ыраазычылык билдирип жатканда
чыгармачыл ыкмаларды колдонуңуз. Мисалы, жумушуңузду сүйөрүңүздү, сизге берилген мүмкүнчүлүктөргө ыраазы экениңизди билдирип, жетекчиңизге кат жазууну ойлонуп көрдүңүз беле? Мындай креативдүү ыкманы колдонуп, ыраазычылык билдирсеңиз, сиз тарапка көңүл бурулат. Анан балким кызмат ордуңуз жогорулайт. Ыраазычылык, жугуштуу сезим десем, баналдуу угулар, бирок чындык. Жакындарыңызга жана күндө чогуу иш алып барып жаткан адамдарга же кээде такыр эле көңүл сыртында калган адамга ыраазы болууну унутпаңыз. Балким ал адамга ойлогонуңуздан да көбүрөөк милдеттүү экениңизди баамдабай жаткан чыгарсыз. Сөз менен айтылган ыраазычылык жаңы жашоо жана жаңы күчкө ээ болот. Балким сиздин жакындарыңыз аларга ыраазы экениңизди билишет, бирок кайра-кайра кайталап турууну унутпаңыз. Үйүңүздөгү атмосфера жылууланып баштаганын сезесиз. Эсиңизде болсун, бирөөгө алкыш айтууга ар дайым себеп бар. Кардарыңызга бир нерсени түшүндүрүп жатсаңыз да, жөн гана угуп койгонуна рахмат айтып коюңуз. Кийинки жолкусунда ал сөзсүз бир нерсе сатып алат. Рахмат айтуу эң жөнөкөй нерсе, бирок ал келечектин инвестициясы. 48-чи жума. Жан дүйнөнүн тынчтыгына ээ болуңуз. Биздин жан дүйнөбүздүн тең салмактуулугу стимулдан көз каранды, бекемдет же алсыз болот. Кээде болуп өткөн окуяларды ойлонуу жан дүйнөбүздүн жагдайын жакшыртат, кээде такыр эле терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Сиз жан дүйнөңүздүн тең салмактуулугуна ээ болгон кезде сиздин мээңиз жаман ойлорду автоматтык түрдө четке кагат. Бирок муну үйрөнөөрдөн мурда өз акыл эсиңизди терс мүнөздөрүңүздүн таасиринен калкалоону үйрөнүп алыңыз. Мындай коргонуу негативдүү ойлорду позитивдүү ойго айланта алат. Сиз аң сезимиңизди позитивдүү ой жүгүртүүгө багыттоону үйрөнүңүз. О. Генринин эң биринчи криминалдык тажрыйбасы аны эркинен ажыратуу менен аяктаган. Бирок ушул жагдай анын жазуучулук дараметин өстүрүп, атак даңкка жетүүсүнө шарт түзгөн. Джек Лондондун жаш кезинде башынан өткөргөн кыйынчылыктары аны новелла жазууга шыктандырган. Анын жазгандары көзүнүн тирүүсүндө эле эмес, азыркыга чейин дүйнөлүк литературанын казынасы болуп саналат. Норвегиялык Кнут Гамсундун баштаган иши такыр эле оңунан чыкчу эмес. Айласын таппай, кайгыга батып турган маалда өз жашоосу жөнүндө баяндалган Ачкачылык, голод деген аталыштагы китеп жазууга бел байлаган. Бул китеп адабият багыты боюнча Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөн. Ошондого дүйнөлүк басмаканалардын кызыгуусу артып, сунуштар жаап баштаган. Атак даңктын арты менен байлык да топтой алган. Эсиңизде болсун, турмуштук тажрыйбаңыз жакшы болобу же жокпу ал маанилүү эмес. Сиздин ал тажрыйбага болгон көз карашыңыз, мамилеңиз эң маанилүү. Ийгиликсиз иштердин сиздин акылыңызды курчап алуусуна жол бербестен, тескерисинче алардын негизинен турмуштук тажрыйба топтоого аракет кылыңыз. Ал тажрыйба сизге балким бүтүндөй адамзатка пайда алып келет. Чарльз Диккенс биринчи сүйүүсүнөн көңүлү калган экен. Бирок ал бийиктиктен боюн таштап, же дары ичип өз жанын кыюуга жулунган эмес. Ал Дэвид Копперфилд романын жазуу менен жан дүйнөсүндөгү алоологон жалындын демин баса алган. Бул шедевр Чарльзга атак даңктын жана байлыктын эшигин ачып берди. Адам бул жашоодо өз ордун табуу үчүн көптөгөн сыноолорду жеңип чыгышы керек. Гарри Трумендин чакан бизнеси кыйроого учрагандан кийин күндөрдүн биринде АКШнын президенти болуп калганын элестетиңиз. Качан гана биздин башыбызга түшкөн сыноолор, кыйынчылыктар убактылуу гана экенин түшүнгөндө, бактылуу күн да келет. Жоготкон нерсенин ордуна жаңы, балким андан да сонун нерсеге ээ болобуз. Биздин ийгиликсиз аракеттерибиз, жеңилүүлөрүбүздүн көпчүлүгү жыйынтыгында бизге жакшылык алып келээрин түшүнгөндө, дагы бир бактылуу күнгө туш болосуз. Себеби алар бизди өз жашообузду өзгөртүп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга мажбурлайт. Майло Джонс Висконсиндеги өз фермасын иштетчү. Ден соолугу чың, күч кубаты ашып-ташып турган маалда жогоруда айтылган сөздөргө ишенмек эместир. Бирок шал оорусуна кабылган соң
бул сөздөргө ишенип, колдору менен эмес, мээси менен иштегенге үйрөнгөн. Эч кандай сыноо, кыйынчылыктарсыз бул жашоодо өз ордун тапкандар чанда кездешет. Балким, жараткан атайын эле бизге сыноолорду камдап койгон чыгар. Бул жагдайдын башка себеби жок. Дүйнөдөгү эң бай жездин кени бүт өмүрүн алтын издөөгө арнаган адам тарабынан ачылган. Анын эшегинин буту сары чычкандын ийине кирип кеткен. Анын бутун ийинден чыгарып жатып, ошол жерден жездин кенин таап алган. Эсиңизде болсун, эгер сиздин пландарыңыз урап калса, эч кайгырбаңыз. Балким периштелериңиз сизди бир балээден сактап калгандыр. 49-жума. Жашооңузга каниет кылыңыз. Бакыт аралында жашаган эң бай адамды элестетели. Ал түбөлүктүү бактылуулуктарга ээ жана алардын ажырап калбайт. Анын ден соолугу чың жана көңүлү ток. Анын баардык баалуулуктары жана аларга кандай жол менен жеткени жөнүндө төмөндө жазылган. Башкаларга бактысын табууга жардам берип, мен өзүм бактылуу боло алдым. Тамакты ашыкча жебей, организм талап кылган гана азыктар менен тамактанып, ден соолугумду чыңдай алдым. Мен эч качан адамдарды жек көрүп, же аларга көз арткан эмесмин. Сүйүү жана сыйлоо сезими менен гана мамиле кылгам. Сүйүү бул алсыздыкты жана ак ниеттүүлүктү талап кылган жан дүйнөнүн эмгеги экенин түшүндүм. Ошондуктан мен адамдарды сүйбөй кое албадым. Күн сайын дуба кылып, жараткандан байлык сураган эмесмин. Колумда бар нерсе менен ырахаттанып, аны баалоо үчүн акыл эс берүүсүн сурангам. Мен эч качан бирөөнү ушактап же каралаган эмесмин. Жакшылыгым менен бөлүшкүм келген учурлардан башка убакта мен эч кимге өтүнүш менен кайрылган эмесмин. Өзүм каалагандан да көп материалдык байлыкка ээмин. Мунун мага кереги жок, себеби мен сараң эмесмин. Толук кандуу жашоо үчүн гана керектүү нерселерге жетүүнү каалайм. Байлык мага жакшылыгым менен бөлүшкөн адамдардан келет. Менин бакыт аралымда эч кандай салык төлөө кажет эмес. Себеби байлык менин аң сезимимде гана бар нерсе. Менин байлыгыма кол тийгизип көрүү мүмкүн эмес. Демек ага салык салып же тартып алуу мүмкүн эмес. Бирок аны менин жашоо образымды кабыл алган ар бир адам колдоно алат. Табиаттын мыйзамдарын байкап жана ал мыйзамдарга ылайык жашап жүрүп, мен бул байлыктарды топтой алдым. Бакыт аралында жашаган адамдын ийгилик принциптеринин автордук укуктары жок. Эгер сиз аны кабыл алсаңыз жана ага ылайык жашасаңыз, анда жашоодон баардык жакшылыктарды күтсөңүз болот. Бул кредо, принцип сизге жаңы досторду тапканга жана душмандардын куралсыздандырганга жардам берет. Ал сиздин бизнесиңизди гүлдөтүп, кызматыңызда же кесибиңизде сизди ийгиликке жетелейт. Сиздин үйүңүздү бейиш кылып, ар бир үй бүлө мүчөлөрүнүн бактылуу болушуна шарт түзөт. Ал сиздин жашыңызга жаш кошуп, коркунучтан арылтат. Андан тышкары, бакыт аралында жашаган адамдын принциптери көйгөй жаралганга чейин эле анын чечимин табуу үчүн сизге тунук акыл эс берет жана да сиздин жан дүйнөңүзгө тынчтык алып келет. 50-жума. Көп эмес да, аз эмес. Жан дүйнөнүн тынчтыгына ээ болуу үчүн сиз баардык нерсенин чечимин билишиңиз керек. Өзүңүздү бактылуу сезүү үчүн сиз жашоодон өзүңүзгө керектүүсүн гана алганды үйрөнүңүз. Көп акчалуу болгон башка кеп. Ал эми бактылуу болуу үчүн жашоодон жакшы нерселерди гана тандап алуу такыр башка кеп. Өзүңүздү абдан бай адамдай сезүүнү кааласаңыз, анда жан дүйнөңүздүн тең салмактуулугуна ээ болушуңуз керек. Жан дүйнөнүн тынчтыгын эч кандай акчага сатып алуу мүмкүн эмес. Бирок тынчсыздануу, коркуу сезимдери чоң акчанын жолдошу боло алат. Адам бул сезимдерди кандай максатта колдонооруна жараша же бакытка жетет, же балээге калат. Эгер аларды өз жашообузду жакшыртуу үчүн колдонсоңуз, анда албетте жемишин берет. Бирок акчаңызды убактылуу рахатка коротсоңуз, анда аягы жакшылык менен бүтпөйт. Сиз алардын кулуна айланасыз да, уламдан улам көп акча табуу үчүн күрөшүп баштайсыз. Жаңы компания ачуу, жаңы жумуш орундарын түзүү,
керектүү азыктарды чыгарууга акча короткон адам бактылуу болот. Бул процесс жан дүйнөнүн тынчтыгын, бакыттын негизин түзөт. Бул абалды сактоо үчүн адамга оюн, сүйүү, сыйлоо сыяктуу элементтер да керек. Бул кошулмалар адамдын күнүмдүк жашоосунда байкалып тургандай болуп, тең салмактуулугун сактоого тийиш. Өз жумушун сыйлай билүү адамга жыргал жашоо тартуулайт. Себеби жумуш аркылуу адам өз талантын ачып, өзүнө да, башкаларга да пайда алып келет. Эгер сиз өзүңүз каалабаган ишти аткарып жатсаңыз, анда ден соолугуңузду талкалап, негативдүү мүнөзгө ээ болуп калышыңыз мүмкүн. Атак, даңк, байлык жана бийликке умтулган адамдын амбициясы көңүл бурууга татыйт. Бирок кээде чектен ашкан амбициялар адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизип же өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн. Адамдарга чын жүрөктөн жардам берүү каалоосу адамдын эң сонун мүнөзү болуп саналат. Бул мүнөз маанилүү бактылуулуктарды, баалуулуктарды жоготуп алууга жол бербейт. Махатма Ганди арам ою жок максаттарга умтулган адам катары таанылган. Өз элинин көз карандысыздыгы анын эң башкы максаты болгон. Ушул өңдүү амбициялар адамга күч кубат берип, чыныгы атактан калып келет. Бирок башка каалоолордой эле амбиция дагы орточо, аша чаппаган болуш керек. Амбициянын жоктугу адамды жакырчылыкка жетелесе, амбициянын көптүгү адамды өзүмчө кылып, карьерасын эле ойлоп калышына себепчи болот. Адам түбөлүк жашай албайт да. Ошондуктан биз сүйгөн, рахаттанган байлыгыбызды убактылуу гана сактоочусу экенибизди унутпайлы. Бирок бизге берилген байлыкты башкалар менен бөлүшүүдөн андан да көп байлык, бакыт таба алабыз. Биз көп учурда алтын эреже деп аталган принципке көңүл бөлөбүз. Бирок аны өз жашоосунда колдонуп кеткен адамдар чанда кездешет. Бул эреженин маанисин толук түрдө түшүнүп, өз кесибинде же бизнесинде колдоно билген адам гана бактылуу боло алат. Бизден өндүрүлүп чыккан ар бир автомобилди мен жан дилим менен жасоого аракет кылам. Бул автомобиль мага канча кириш алып келерин эмес, кардарга канчалык деңгээлде пайдалуу болоорун ойлоном деп айткан Генри Форд. Генри Форд ушул принцип менен жашап, дүйнөдөгү эң атактуу, эң бай өндүрүүчү боло алган. Ал жаш кезинде эле ага жан дүйнөнүн тең салмактуулугун алып келген жакшы амбицияларынан сабак алган. Көйгөйдү чечүү процесси кээ бир адам үчүн катаал сыноо болсо, кээ бир үчүн рахатка айланышы мүмкүн. Бардыгы жашоо жагдайынан көз каранды. Сиз эч нерседен коркпой, эч кимге көз артпасаңыз, анда сиз ийгиликке жетүүдө амбицияларга эмес, толугу менен өз тажрыйбаңызга таянып каласыз. Ошондо сиз жан дүйнөңүздүн тең салмактуулугу сиздин жашоо образыңыздын жыйынтыгы экенин түшүнөсүз. 51-чи жума. Бул сизге жагабы? Сизди ийгиликке алып келе турган принциптерди карманаарыңызды текшерүү үчүн тез-тезден кылдаттык менен өзүңүздү анализден өткөрүп туруңуз. Балким, конкреттүү жагдайда өзүңүздүн алсыз жактарыңызды табуу үчүн сизге кандайдыр бир тизме жардам берер. Өзүңүздүн аракеттериңизди оюңуздан чыгарылган ийгиликтүү адамдын аракеттери менен салыштырып көрүңүз. Мисалга, аны Мэри Смит деп атап коелу. Сиз дал келүүлөрдү таба аласызбы? Мэри алдында айкын максат койду да, конкреттүү убакытты белгилеп, максатына жетүү үчүн план түздү. Көпкө созбостон ал эң биринчи жана маанилүү кадамын таштады. А сиздин ишиңиз кандай болуп жатат? Мэри кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болгон сайын ал эч кайгырбайт. Тескерисинче, мындайда ал жагдайды өз пайдасына чечүүгө жардам берчү жардамчы сөздөрдү табууга аракет кылат. Анын ар бир күнү жигердүүлүккө жана жашоого болгон сүйүүгө толуп турат. Ал башкалар менен өзүнүн көйгөйлөрү же ийгиликсиз иши жөнүндө сүйлөшпөйт. Себеби ал ийгиликти же ийгиликсиздикти сөз менен өзүңө тартып алуу мүмкүн экенин жакшы билет. Андан тышкары жалгыз эмес, биргеликте иш алып барса, ийгиликке жетүү мүмкүнчүлүгү жогору болоору ага маалым. Идеялар, жөндөмдөр жана энергия менен алмашуудагы максатка жетүүдө чоң жардам бергендиктен Мэри кызматташууга умтулат. Ал ар дайым башкалар күткөндөн да көптү жасаганга аракет кылат. Мэри дайыма жарашыктуу кийинет, бирок ал өз бюджетин кылдат көзөмөлдөп, бир аздан акча чогултуп турат. Ал өз ден соолугуна кам көрөт. Мындан тышкары,
Мэри ар дайым жашоого позитивдүү мамиле кылат. Ага максатка жетүү мыйзамынын биринчи жобосунун чындыгы жакшы маалым. Адам түшүнүп же кабылдай ала турган нерсенин бардыгына акылынын жардамы менен жете алат. Жетекчиси жана кесиптештери ага суктанышат, себеби ал өз убагында жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алат. Мэри лоялдуу, ал адамдарга жакшылык каалайт. Формалдуу түрдө эмес, чын ниеттен комплимент айтканды жактырат. Ал менен маектешүү жагымдуу, ал ыкластуу, ак көңүл жана юмордук туюуга ээ. Өзүнүн ой пикирин айтууда адамдарды бири-бири менен салыштырбастан объективдүүлүктү карманат. Мэри ар дайым өсүп өнүгүүгө умтулат. Жакшы китептер, пьесалар жана искусство чыгармалары менен рахаттанууга мүмкүн экенин билет. Китепканага, музейге жана театрга баруу үчүн көп акча кажет эмес го. Ошондуктан Мэри бул мүмкүнчүлүктөрдү ар дайым колдонот. Мэри ишеничтүү жана элпек. Ал өз сөзүнө турат. Ал бирөөгө карыздар болгонду жактырбайт. Себеби мындай жагдай максатка жетүү мүмкүнчүлүгүн азайтаарын түшүнөт. А сиз Мэриге окшошсузбу? 52-чи жума. Ишенимдин күчү. Ишеним бул таасирдин бир түрү. Адамдарга өзүнө болгон ишеним, мүмкүнчүлүктөргө болгон ишеним жана баардык жагдайда Кудайга болгон ишеним адамдар үчүн жөнөкөй таасир. Сиздин максатыңыз канчалык олуттуу болсо, аларга жетүү үчүн ийгиликтин принциптерин кармануу ошончолук жеңил болот. Маанилүү жана көздөгөн максатка жетүүдө жигердүүлүктү колдонбой коюу мүмкүн эмес. Мен өзүмдүн болжолдорум жөнүндө айткан жокмун. Далилденген нерселер жөнүндө сөз козгоп жатам. Бул түшүнүктөрдүн аныктыгы менин ачылышым эмес. Мен жөн гана көптөгөн жылдар бою күн сайын адамдардын жүрүм-турумун байкоодон чыгарган жыйынтыктарым жөнүндө айтып жатам. Эгер сизге ийгиликке жетүү мыйзамынын иштөө далили керек болсо, анда аны жеке өзүңүзгө колдонуп көрүүдөн жеңил эч нерсе жок. Ийгиликке жетүү үчүн аны колдонуп калыңыз. Эгерде сизге кыйла беделдүү адамдардын таржымалы керек болсо, анда сизге Платон, Сократ, Конфуций, Эпиктет, Эмерсон, Джеймс жана Мюнстерберг сыяктуу чыдамкайлыгын мисал келтирип өткөн авторлорду сунуштайт элем. Өзүмдүн жеке тажрыйбамдан алганымды да кошумчалай кетейин. Эгер сиздин аракеттериңиз тунук акылыңыздын негизинде түзүлсө, анда бул сиздин алтын эрежени күнүмдүк жашооңузда колдонооруңузду далилдейт. 4000 деген жылдар аралыгында бул эреже жүрүм-турум нормасы катары үгүттөлүп келген. Бирок өкүнүчкө карай, кээ бир адамда анын глобалдуу универсалдуулугун ушуга чейин түшүнбөй келишет. Алтын эреже жөн гана этикалык нормалардын жыйынтыгы деп түшүнүп жаткан каршы пикир да бар. Каршы пикир бул мыйзамдын негизин камтыйт. Бул мыйзам баарына маалым. Эмнени эксең, ошону аласың. Ошондуктан адамдар менен баарлашууда чынчыл жана акыйкаттуу болуңуз. Себеби сиздин өзүңүз адамдардын жашоосуна кандай таасир берерин гана эмес, жыйынтыгында алардын сизге жардам берүүсүндө маанилүү. Эгер сиз башкаларга адилетсиз мамиле кылсаңыз, бул сиздин уятыңыздагы иш. Эгер сизге алтын эреженин маңызы маалым болсо, анда сиз башкаларга кылган адилетсиз мамилеңиздин жыйынтыгында алар тараптан деле дал ошондой аракет көрүүлөрүн билишиңиз керек. Бул мыйзамдын акырети сизге жооп катары багытталган адилетсиз аракеттерге эмес, кайрадан бумеранг болуп келүүчү жаман ниеттерге да таралат. Мына ошондуктан сизге кандай мамиле кылышын кааласаңыз, башкаларга да ошондой мамиле кылууну гана эмес, сиз жөнүндө кандай ойлонушун кааласаңыз, башкалар жөнүндө да ошондой ойлоо сунуш кылынат. Ошондо гана сиз бул улуу универсалдуу мыйзамдын аракетинен максималдуу пайда көрө аласыз. Сиздин мүнөзүңүз, ойлоруңузду жана кылган иштериңиздин жыйындысы менен аныкталат. Эгер сиздин аракеттериңиз башкаларга карата пайдалуу болсо, анда сиз өзүңүзгө чоң кызмат көрсөткөн болосуз. Эгер тескерисинче өз ойлоруңуз жана аракетиңиз менен башкаларга зыян келтирип жатсаңыз, анда сиз беделиңизди жана жан дүйнөңүздү тынчтыгын жоготуп, өз жазаңызды аласыз. Сиз магнит адам болуп саналасыз.
сиз өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жакын адамдарды тартып турасыз. Эгер сизди адептүү, боорукер, ийгиликтүү, асылзат адамдар курчап турушканын кааласаңыз, анда сиз өзүңүз ушул сапаттарга ээ болууга умтулуңуз. Тандоону сиз гана кыласыз.